Эненин жүрөгүндөй мээрим толгон кооз дүйнөнү, атанын камкордугундай жылуулукту сезип, бакытка балкыган күндөрүм аз эле болду. Апакем табигат тартуулаган сулуулугу менен айырмаланса, атам балдарына жасаган мамилеси, аталык жылуу сезими менен биздин эсибизде калды. Атам, апам, эжем болуп Жалал Абадта турчубуз. Алар бар кезде күн алыс келип шаарда паркта ойноп кетер элек. Ошол кезде менин сүйгөн шаарым да башкача көрктүү эле. Жаштардын шаары деп аталып калуусу да бекеринен болбосо керек. Асыл адамдарымдын дагы жаштыгы ошол жерде өтүптүр. Алардан ажыраган жылдар мен үчүн кыйын болсо, бир чети алар жүргөн жерлерде басып, алардын изи калган деп элестетип, өзүмдү далай алдап, далай жолу бул жерге келип жүрдүм. Анткени биз эжем экөөбүз ата-энем каза болгондон кийин апамдын бир тууган эжесинин колунда калган элек. Азыр биз эжебизди апа деп үйрөндүк. Дал ошол апам бул жерден анча алыс эмес жердеги бир мекемеде эсепчи болуп иштейт. Андыктан мектептен чыгып апамды күткөнчө ушул жерде ары бери өткөндөрдү карап, асылдарым дем алган абада отуруп эс алам. Бир күнү бакчада басып келатсам, дал менин ата-энеме окшогон мээримдүү адамдар ортого кызын отургузуп алып, эркелетип, анын ою менен болуп, кыз болсо бактылуу, сүйүнүп, бакытка балкыганын көрүп калдым. Кылчак кайра карадым. Багаралап басып жүрүп, атам менен апама кайрылдым. Кайдасыңар? Же ошол Жалал Абадтын жашыл бактарына жашынып калдыңарбы? Мен силерди сагындым. Же мага силер тамашалап жатасыңарбы? Жытыңарга моокум канбады. Балалыгым бейтаалай өтүп, мен бакыттан ачкамын деп ыйлагым келди. Ыйлап да алдым. Бакыттан алыс калган күндөр эми кунарсыз бир тарыхтын барагында байкалбай жазылып калаар. Бакыттын башаты биз үчүн кайрадан эшигин ачаар деп өзүмдү алаксытам. Идаят, фамилия Макматова. Мен ушу Алинин бир тууган тайжеси болом. 2017 жылы июнда сиңдим менен күйөө балам авариядан экөө тең өтүп кетти. Күйөө балам ошол эле күнү сиңдим 3 күнөн өттү. Балдар бирге болчу. Бирок булар дагы өтө тяжелый. Бала медицина диагнозу боюнча мычты деп коюшту. Башынан эме алган, травма алган. Оң колу сынган. Кызынын болсо жан башы сынган. Балдар ата-энеси коюлганда көргөн жок, билишкен жок. Бала көпкө чейин өзүнө келген эмес. Эжем 4 класс, мен 3 класс. 3 мектепте окуйбуз. Мен каникулда тайнем менен тайтамдын үйүнө барып турам. Чоң энем жок. Апа бул ай, күн, апаны сыйлаш керек. Апа жок болсо кыйналып каласыңар. Эми бул жерде бул долбоордун максаты мен түшүндүм ушул сени али мен бир жакын адамдай кылып туруп бири-бирибизге мамилени кылуу экен да. Чындыгында мен ушундай нерсени күтүп жүргөм, бирок Кудайым өзү алдыма алып келгендей болду да. Чындыгында анан али сен буйруса мен бир туугандай эле болсок деп ойлойм да, бир туугандай болуп. Анан оюңдагы, ичиңдеги нерсени бүрлөрдөн айттырбай, туура мен үйүм көрсөтөм го буйруса. Мен азыр бүгүн таанышып, ушу долбоордун максаты менен таанышып отурабыз, себепкер болуп. Бирок мен сени үйдө көргүм келет да, өзүм үйүмдү көргүм келет. Мен келинчегим менен тааныштыргым келет, кыздарым бар, мен балдарым дегендей. Ошолар менен бир тууган болуп калышыңды мен каалайм да. Ушу бир туугандай мамиле кылып, анан келечекте сен максаттарың бар да. Мындай кылам, же болбосо ушундай ойлорум бар десең, мен мисалы үчүн ошого бир эң жакын адамдай мамиле жасашым керек да. Тартынбай,
келип издеп, же болбосо мен сени издей турган ушундай бир мамилени күчөтө алышыбыз керек. Өзүбүздүн эркибиз менен, өзүбүздүн мамилебиз менен ушундай жолду табышыбыз керек биз. Мына азыр Кудайым бизди табыштырып, мындай айтканда биргелештирип койду. Мен Кудайга чексиз ыраазычылык айтамын. Мага да мындай айтканда бир бала Кудайым берди да. Бир баланы берди Кудайымчы. Менде как раз уулум жок эле. Эки эле кызым бар да. Мен аялым дагы көп айтат. Уул Кудайым берсе деп дуа кылып турабыз да. Али. Мына Кудайым өзүм алып келип туруп, сени мага берип атат Кудайым. Көрдүңбү? Мен буга Кудайга чексиз ыраазычылык айта алам да. И программаны долбоор түзгөн КТРдин кызматкерлерине ыраазычылык айта алам. Айтам буйруса. Мына дагы бир семьяма дагы бир бала кошулдуң сен. Ошон үчүн мен кубанычтамын, мен сыймыктануу менен муну көрөмүн. Кыйынчылыкты кантип жеңесиз? Кыйынчылыкта биринчиден Кудайдын жардамы болот, экинчиден өзүм дагы аракет жасаймын. Аракетти сабырдуулук менен жеңем да. Бул баягы ушундай бир кыйынчылыктар бул жумушта ар кандай болот экен, бирок буну сөздү көтөрүү дагы бир чоң нерсе экен. Көп нерсени сөздү көтөрө билем. Анча-мынча нерсени укмаксам болом. Жаман сөздөрдү, башканы. Анан сабырдуулук менен кыскасы көп нерсени жеңип келатам да, али. Мен ата-энемди сагынам, сиз кимди сагынасыз? Мен дагы ушул жакын адамдарымды сагынам, бирок сен дагы буйруса, мамилебиз ысык болуп турса, бири-бирибизди дагы сагына турган күнгө жетели да, буйруса. Мен сизди үйүмө чакырсам келесизби? Сен үйүңө чакырса, кайсы маал болбосун, мага бир аз эртерээк айтып койсоң, мен убакыттарды таап, сылгаштырып, сен үйүңө барганда мен толугу менен аракет кылып барам. Андан бир ой болбош керек, жабан ой. Себеби мен алыс жакта болуп калышым мүмкүн, жакын жакта болуп калышым мүмкүн. Ошону сиз мондай күнгө келип кетсеңиз, же болбосо мындай деп койсоң, биз ошого карап туруп батыраак. Эгер бир жерде болсом, дароо барам. Маселе болсо, жөн деле чакырсаң деле келип кетиңиз деп кетсең деле барып келем.